Чүйдө колуна таяк кармаган 4 адам 30га жакын кишиге кол салып сабаган. Чүйдүн Аламөдөн районунда каракчылыкка шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 10-сентябрда кечки мал колуна таяк кармаган 4 белгисиз адам мас абалында Теплые ключи санаторийдин эшигин бузуп кирип, ал жактагы 30га жакын адамды уруп сабап, санаторийдин мүлкүн талкалаган. Андан кийин MP3 колонканы алып качып кетүүгө аракет кылган. Милициядан билдиришкенде, шектүүлөр изин жашырууга аракет кылган учурда ыкчам тергөө тобу тарабынан кармалып, райондук милицияга жеткирилген. Шектүү катары кармалган 30 жаштагы А, Б, 28 жаштагы А, Ч, 27 жаштагы М жана К аттуу жарандар убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Аталган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 207-беренеси каракчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө уланууда. iPhone 14 Pro Max алып бербесең туугандарыңа уят кылам, Ошто опузалап акча талап кылган 25 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман тоо милиция бөлүмүнө Ош шаарынын 25 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, анда белгисиз аял анын сүрөттөрүнө жагымсыз жана анын намысына, жүрүм-турумуна шек келтирген сөздөр менен кошуп интернетке чыгарамын деп курулай доомат коюп, телефон же анын баасын акчалай талап кылып жаткандыгын билдирген. Ал аял эгерде iPhone 14 Pro Max үлгүсүндөгү телефонду алып берсе, интернетке чыгарбай тургандыгын айткан. Сулайман тоо милиция бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан 9-сентябрда шектүү жаран тарабынан жабырлануучудан 60 000 сом акча алып жаткан учурда кармалды. Ал коңшу мамлекеттин жараны. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байел мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Ал коңшу мамлекеттин жараны Ош шаарында убактылуу жашап турган 1998-жылы туулган Ш.И. аттуу аял экендиги аныкталды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 11-сентябрда Ош шаардык соту тарабынан 2 ай абакка кармоо боюнча чечим чыгарылды. Аталган факты Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо. Указ это, или декрет, как у них называется, пусть отменят. Как для начала, первый шаг. Теперь в целом с чем связано? Ну, на мой взгляд, и мне, и многим другим понятно. Вот Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Путин кайсы учурда Украина менен сүйлөшүү башталарын айтты. Эгерде Украина сүйлөшүүгө даяр болсо, анда Владимир Зеленскийдин сүйлөшүү жүргүзүүгө тыюу салган жарлыгы жокко чыгышы керек. Бул тууралуу Россиянын президенти Владимир Путин билдирди. Эгерде Америка Кошмо Штаты Украина сүйлөшүүгө даяр деп эсептесе, анда Владимир Зеленскийдин сүйлөшүү жүргүзбөө тууралуу жарлыгын жокко чыгартышы керек. Зеленский өзүнө жана башкаларга сүйлөшүү жүргүзүүгө тыюу салган, деди Путин. Анын айтымында, Украинанын чабуулун майнап чыкпагандан улам сүйлөшүүгө келүү тууралуу сөздөр жаралууда. Украина чоң жоготууга учурап жатат деген Путин, Украина аскердик ресурсун толуктоо үчүн сүйлөшүүгө барышы мүмкүн экенин эскертти. Ошондой эле, эгерде Украина чын эле сүйлөшүүнү кааласа, анда ачык эле сүйлөшүп баштоого чакырышы керек экенин белгиледи. Буга чейин Америка Кошмо Штаттын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украина сүйлөшүүгө даяр экенин жана Путин диалогго даяр болгондо сүйлөшүүнү жанданта турганын билдирген. Ошол эле учурда Путин сүйлөшүүнү баштоого кызыктар экенин тастыктаган, белгилер жок болуп жатканын айткан. Россия менен Украинанын ортосундагы сүйлөшүү өткөн жылы майда токтогон. Октябрь айында Владимир Зеленский Россиянын башында Владимир Путин турганда сүйлөшүү жүргүзүүгө тыюу салган жарлык чыгарган. Ошондой эле ушул жылдын май айында Зеленский Россия Украинанын аймагынан аскерлерин чыгармайынча сүйлөшүү башталбай турганын айткан. Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам,
Но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ это, или декрет, как у них называется, пусть отменят. Как для начала, первый шаг. Теперь в целом с чем связано? Ну, на мой взгляд, и мне, и многим другим понятно. Вот Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Ну, сейчас не будем говорить, провал, не провал, нет результатов. Потери есть большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек. Вот. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Да. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которые их кидают в это контрнаступление. Как будто это вообще не их люди. Это, честно говоря, так. Мне просто командиры рассказывают с поля боя. Это удивительно. А вы с ними созваниваетесь? Ну, постоянно. Вот. Но потери большие. Там, по танкам 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов уже почти 18 тысяч и так далее. Значит, поэтому складывается впечатление, что они вот хотят, как их толкают, их западные кураторы, по максимуму отгрызть, извините за моветон, то, что они смогут сделать, а потом, когда все ресурсы, и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий, сказать, ну вот мы давно говорим о том, что мы хотим переговоров. И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность, значит, своих вооруженных сил. Вот такая тактика, ну, возможно, во всяком случае, это один из вариантов. Повторяю, если это искреннее желание добиться чего-то в ходе переговорного процесса, ну тогда пусть делают это. Что же Блинкен-то? Пускай украинцы сами об этом скажут, указ отменяют, о котором я сказал, или декрет. И заявят. Вот, конечно, публично сказали, что мне не будут вести переговоры. Ну, пусть теперь скажут публично, что хотят. Не вижу я здесь ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон, имиджевые потери.